Salam dostlar, bu videoda biz sizler menen çoğu Mercedes-Benz Volt 124 seriyasındagi avtounany qarab görөбүz. Bu videoda biz Mercedes-Benz Volt 124'ün minus plus jактарын aytıp, жақшы жаман жактарын aytıp, жана кыскача толук мүнөздөмөсүн, тарыхын aytıp бөлүшөмүн. Мына ошол себептен бул видео сизге пайдалуу болот. Лайк басып, подписка болуп, коңгурону басып коюңуз. Анда эмесе кеттик. Mercedes-Benz Volt 124 бул бизнес класс машина 1984-жылдан 1996 жылдарга чейин иштелип чыгарылган. Немец, Германия өлкөсүндө. Бул машиналар Улуу Британияда жана Жапон өлкөсүндө бир канча өлкөлөрдө иштелип, чогулдурулуп, иштелип чыгарылган. Бул машиналар арканкы дөңгөлөктөрү тарта турган болуп, жана 4 дөңгөлөгү тарта турган болуп, иштелип чыгарылган. 4 жана 5 ступенден турган механика коробкалары менен иштелип чыгарылган. Жана дагы болсо 5 ступенден турган автомат коробкалары менен иштелип чыгарылган машина. Бул машиналар седан, универсал, купе, кабриолет жана дагы болсо лимузин болуп дагы иштелип чыгарылган. Бул машиналардын узундугу 4 метр 755 сантиметрден 4 метр 780 сантиметрге чейин болгон. Генендиги 1 метр 740 сантиметрге чейин. Boyu bolsa 1 metr 520 santimetrге чейин болуп иштелип чыгарылган. Uzun болуп чыккан Mercedes, тактап айтканда лимузин Mercedes 5 метр 540 метр болуп иштелип чыгарылган. Бул машина бизнес класс, классындагы машина. BMW, Audi'ге абдан окшош жактары көп. Mercedes деген ким деп ойлойсуз? Бул кыздын аты. Тактап айтканда инженер атасы Benz өзүнүн кызына ыйгарган бул машинанын атын. Мына ошол себептүү атасы менен кызынын аты чогуу айтылат. Mercedes-Benz деп. Бул машиналар иштеп чыгарылган жылдан баштап эле мыкты деңгээлде иштелип чыгарылган. Айрыкча көрүнүшү жагынан кузов жактары абдан мыкты болуп иштелип чыгарылган машина. Машина бир канча жолу рестайлинг болуп, мыкты болуп иштелип чыгарылган. Машиналар бензин жана дизель күйүүчү майлары менен жүрө турган болуп иштелип чыгарылган. Бул машиналардын моторлорунун объемдору 2 литрден 5 литрге чейин болгон. Алардын күчтөрү 136 аттын күчүнөн 320 аттын күчүнө барабар болуп иштелип чыгарылган. Дегенкиси бул машиналардын моторлорун ар кандай кылып мыкты деңгээлде рестайлинг кылып, мыкты деңгээлде өзгөртүүлөрдү киргизип, эң мыкты машина кылганга аракет кылышкан немец туугандар. Мына ошол себептүү бул машиналардын бүгүнкү күндө арзанырагы жана слишком эле кымбаттары дагы бар. Жана дагы болсо албетте ички жагынан дагы, комфорт жагынан дагы бул машиналар абдан эле чоң айырмаланып турат. 1990 жылы Porsche компаниянын негизинде бул машинага спортивный мотор коюлуп иштелип чыгарылган. Ал машинанын аталышы E500 деп аталган. Машина толугу менен электропакет болуп, климат контролдору менен сиденьялары жылый турган болуп, жана дагы болсо круз контролдору менен мыкты болуп иштелип чыгарылган машина. Бул машиналар чынында легенда, культ машина болуп калды тарыхта. Мына ошого карабастан эле бүгүнкү күндө дагы бул машиналар абдан кымбат сатылууда. Себеби машинаны абдан прочный кылып немец туугандар чыныгы мыкты качество менен иштеп чыгарышкан. Эгерде бул машинанын мүнөздөмөсүн айта бере турган болсок, тарыхын айта бере турган болсок, чынында 10 минуталык видео жетишсиз. Бул машина мыкты деңгээлде жасалгаланып иштелип чыгарылган. Мына ушундай кыскача толук мүнөздөмөсү жана тарыхы болду. Эми болсо плюс минус жактарын айтып бөлүшөйүн.
Машинанын плюс жактарынан, жакшы жактарынан айта турган болсок, машина комфортный, удобный, салондору дагы мыкты, моторлору, коробка передачалары дагы мыкты, ходовой жактары дагы мыкты машина. Узак жолдо, трассада өзүнүн мыкты деңгээлде көрсөтөт. Кузов жактары абдан мындай дерзкий болуп иштелип чыгарылган десем толугу менен жаңылышпайм. Мына ошол себептүү бул машиналарга 30-40 жылдын тегереги болгонуна карабастан бүгүнкү күнгө чейин бул кузовду абдан жакшы көрүшөт. Менин жеке оюм, бул кузовду өзгөртпөш керек болчу немец туугандар. Чынын айтсам, бүгүнкү күндө ушундай кузовдогу машиналар жок. Мына ошентип бул машина легенда болуп калды. Бүгүнкү күндө мындай машиналар жок. Машина комфорт десеңиз комфорт, надежный десеңиз надежный машина, динамичный, резвый. Машиналардын темирлери дагы абдан мыкты, прочный металлдардан жасалгандыктан бүгүнкү күнгө чейин бул машиналарда чирик-мирик дегенди кездештирбейсиз. Машинанын ички жагы, салон жагы кенен, 2 метр семиз адамдар деле кенен батат. Ходовой жактары мыкты, мына ошол себептүү өңгүл-дөңгүл жолдорду сезбейсиз. Бир сөз менен айтканда, машина проблемасы жок машина. Машинанын абалы жакшы болсо, бүгүнкү күндө дагы бул машиналарды сүйүп ала турган адамдар көп. Бензинди деле абдан эле көп жебейт, өзүнө жараша жейт. Бул машинанын ордунда башка машина болгондо бүгүнкү күндө чирип олтуруп эч бир кузову калбай калмак. Машина прочный болгондуктан мына бүгүнкү күнгө чейин ушинтип көптөгөн адамдардын шилекейин агызган машина. Бул машиналарды сатып алган адамдар, кызыккан адамдар көп болгондуктан бул машиналарды Жапон туугандар дагы иштеп чыгарышкан. Mercedes-Benz Volk 124 тууралуу жөн гана плюс деп эле айта бере турган машина. Машина кеме, танка, пушка десе болот. Бул машина бүгүнкү күндө көпчүлүк атактуу адамдарга салыштырмалуу атагы күчтүү машина. Деген кезде машина тууралуу айта берсе жакшы жактар көп. Видео 10 минуталык эмес, 20 жарым сааттык, 1 сааттык видео болуп кетет. Мына ошол себептүү кыскача толук минус жаман жактарын дагы айта кетейин. Бардыгыңыздарга эле белгилүү болгондой, бул машиналардын минус жагы 30-40 жылдын тегереги болуп калды. Карып калды бул машиналар. Орус туугандар, Россия бар болсун, бул машиналар Россиядан келгендиктен кээ бирки машиналардын кузов жактарынан чириктерди оңой эле кездештиресиз. Анткени Россиядагы машиналардын баары эле чирик. Эгерде сиз бул машинаны сатып алгыңыз келсе, сизге айта турган советим 50 000, 100 000 сөзсүз түрдө вложение кылып мине турган болсоңуз, машина мыкты машина. Эгерде сиз бул машинада мыкты деңгээлде самолеттой учуп жүргүңүз келсе, сөзсүз түрдө акча чапташыңыз керек. Мына ошондо машина өзүнүн чыныгы Mercedes экенин сизге далилдеп берет. Бул машиналарды өздөрүнүн ээлери ушунчалык жакшы көргөндүктөн минус жактары жок. Машина мыкты машина деп айтып коюшат. Бирок кандай болбосун, убакыт өзүнүкүн алат. Мына ошол себептүү бул машинанын көпчүлүк деталдарын сиз оңдошуңузга туура келет, же болбосо алмаштырышыңызга. Моторлорун, коробка передачасын, ходовой жактарын дагы оңдоп жакшы кылып карашыңызга туура келет. Бул машиналардын запчастары кенен, бирок албетте кымбат десек дагы болот. Ремонту дагы кымбат эле болот. Жана дагы болсо моторлорунун объемуна карап, ошол моторлорунун объемуна жараша бензинди көбүрөөк жейт. Бүгүнкү күндө бул машиналардын көптөгөн сизге чейин ээлери кандай мингени дагы абдан маанилүү.
Чынын айтканда бул машинаны жакшы көргөн адамдар мыкты кылып оңдоп минип жүрүшөт. Бирок кээ бирки машинага кызыкпаган адамдар бул машинаны эптеп септеп эле айдап жүрүп, баалашпай ар кандай кылып талкалап дагы койгондор көп. Эгерде сиз бул машинаны сатып алгыңыз келсе, сөзсүз түрдө 50 миң, 100 миң сөзсүз түрдө чаптаңыз, же болбосо бул машинаны албай эле коюңуз. Мына ушундай бул красавчик машинанын минус плюс жактары, кыскача толук мүнөздөмөсү, тарыхы болду. Видео пайдалуу болду деп ишенем. Достор, видеону бөлүшүп коюңуздар, группалар аркылуу дагы башкаларга жиберип коюңуздар. Кыргыз автомашина YouTube каналы ар дайым сиздер менен. Бул эмне эле бакырып сүйлөп атат деп ойлобоңуз. Анткени бул машинаны мен дагы жакшы көрөмүн. Mercedes-Benz Volt 124. Саламатта туруңуздар.